لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Кырк Хадис жана анын түшүндүрмөсү 23 хадис. Абу Малик аль-Харис ибн Асим аль-Аш'ари радиаллаху анхудан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: тазалык имандын жарымы. Альхамдулиллах сөзү кыяматта амал таразасын толтурат. Субханаллах жана альхамдулиллах сөздөрү болсо асман менен жердин ортосун толтурат. Намаз бул нур, садака далил, ал эми сабырдуулук болсо жарык. Куран болсо сенин пайдаңа, жызыяныңа далил болот. Ар бир адам күнүгө чыгып, өз нафсисин Аллах үчүн же шайтан үчүн сатка коет. Анан аны куткарып алат же аны курутат. Муслим. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи. Чыныгы тазалык бул жүрөктүн тазалыгы. Мисалы көрө албастык, ичи тарлык, жек көрүү жана ушул башка жаман сыпаттардан тазалануу. Анткени ыйман ошол оорулардан арылгандан кийин гана толукталат. Кимде ким келмени айтса, анда анын ыйманы жарым болот. Ал эми кимде ким жүрөгүн жаман сыпаттардан тазаласа, анда анын ыйманы толук болот. Экинчи, альхамдулиллах деп айтканы анын амал таразасын кыяматта толтурат. Анткени бул сөздүн сыйлыгы аябай чоң. Үчүнчү, субханаллах вальхамдулиллах деген сөздөр асман менен жердин ортосун толтурат. Анткени бул сөздөрдүн фазилети аябай чоң. Себеби Аллах Таала бардык айып кемчиликтерден арылоо жана Аллахтын алдында өзүн төмөн кармоо жана башка ушул ибадаттарды камтыйт. Төртүнчү, намаз бул нур деген сөздүн мааниси намаз окуган адамдын жүзү эки дүйнөдөн нурлуу болот. Себеби намаз бардык жакшы нерселерге багыттайт жана бардык жаман нерселерден тыят. Бешинчи, садака далил. Тактап айтканда, ыйманынын жогору жана туура экендигине далил. Мисалы, эки жүздүү адам намаз окушу мүмкүн, бирок ал үчүн садака бериш өтө кыйын. Алтынчы, сабырдуулук жарык дегендин мааниси балелер башка түшкөн кезде Аллахка толук моюн сунуу менен сыноолорго сабыр кылуу. Сабырдуу адам эч качан туура жолдон адашпайт. Жетинчи, ар бир адам күнүгө өз нафсисин сатыкка коет. Анан аны куткарып алат же аны курутат. Ар бир адам күнүгө эртең менен тургандан баштап өз нафсиси үчүн иштейт. Аллахка ибадат кылып, моюн сунуу менен өз нафсисин азаптан куткарат. Же шайтан үчүн иштеп, өз каалоолорун ээрчүү менен өз нафсисин курутат.